саясий куугунтуктун мен 3 векторга бөлүп айтып берейин. Кум төрдөн запкы тартканым болду. Аябай. Калган 30 премьер ойнок эмес беле бизде баягы. Сүлүк курттай эле ойноп басып жүрчү. Ажонун көзүн карап, анын айтканын аткарып безилдеп турчу да. Кийин айтып берем аттар. Кыргыздын көөнө байлыгын саткан да. Булар мамлекетке измена кылды. А измена дегенде ал срок давности жок. Бул бүгүн эртең баары көтөрүлөт. Трансформация жасаган өкмөт жоопко бериш керек да. Я тут причем? Калган 340 миллион доллар бүт кыпкызылдай жешти. Ал 540 миллион доллар бүт элдин мойнуна отурду. Мен айтып атам, улум, биздин убакта дагы парламентте депутаттар болгон, майда барат менен алек болгон. Өзүң үчүн курсаң тоет, Кудайдын буйругу тоет. Бирок эртең сен да боло аласың, сен да неберелүү болосуң. Ошондо слушай, батя, чем ты занимался деген суроону берсе, ошондо шаңысын